Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve berekatuh. Urmattu elim, urmattu jurtum. Daima bardığız Udaydan tilep, dua kılıp, çındığında elibizge, jurtubuzga, mamleketibizge, bir ele Kırgızstan'a emes dünya yüzüne, anın içinde Kırgızstanda dağı şunday ılan pandemiyası menen güreşip jatkan uçurubuz. Мындай учурда biz эмне кылышыбыз керек? Сөзсүз түрдө мунун эрежелери бар. Аткара турган иштери бар, тыйыла турган эрежелери бар. Ошондуктан эрежелерди, саламаттык сактык чараларын толук сактанып, ушул бизге медициналык берилип аткан сунуштар, талаптардын бардыгын биз аткарышыбыз керек. Бүгүнкү күндө мындай ылаң учурунда чөгүп да кетпешибиз керек. Биз бир жолу коркуп да калбашыбыз керек. Бизде кайрат болуш керек. Кайрат менен бирге сабыр болуш керек. Сабыр менен бирге үмүт болуш керек. Сөзсүз түрдө үмүтүбүз бар. Үмүтсүз шайтан. Биз үмүт кылабыз, мындай күндөр өтүп кетет. Мындай күндөрдөн да кутулабыз. Себеби бул болуп аткан ылаң, бул жайылып аткан илдет, вирус тарыхыбызда биринчи жолу болуп аткан жок. Тарых беттеринде карасак, буга чейин көптөгөн ушундай жугуштуу оорулар таркап, бир канча адамдардын өмүрүн алган учурлар көп эле жолу кездешкен. Андыктан адам баласы болгондуктан, адам баласынын башынан ар түрдүү кыйынчылыктар, ар түрдүү апаттар, ар түрдүү сыноолор өтүп турат. Алардын арасында ушу окшогон жугуштуу оорулар таркаган болсо, андан кийин канчалаган согуштар болгон. Ошондой учурда да биздин ата бабаларыбыз эч качан чөкпөстөн, кайраты менен, сабыры менен, жакшылыктан үмүт кылган акыбалда мындай учурларды жеңип келгенбиз. Мына биз жашап аткан ушул заманга, биздин жашообузга мындай ылаң, мындай жайылып кетүүчү оору таркап аткан учурга биз да туш келдик. Биздин да пешенебизде бар экен. Бирок биз пешенебизде бар экен деп отура бербестен, саламаттык сактык чараларын толук аткарышыбыз керек. Ошону менен бирге кээ бир учурда адамдардын арасында тобокел туурасында туура эмес түшүнүктөр да пайда болуп калган. Эми тобокел бул оору Кудайдан болот экен. Эмне кылабыз деп ошол себептерин аткарбастан жүргөн адамдарыбыз да кездешип калат. Аларга айтарыбыз, урматтуу туугандар, мына пайгамбарыбыз алейхиссалам тобокел боюнча бизге айткан жакшынакай осуяты бар, хадиси бар. Bir Arabi özünün töösü менен келип, төөсүн коюп, пайгамбарыбыз алейхиссаламга кайрылды. Я Расулалла, мен төөмдү кой берип коюп, бош коюп, тобокел кыламбы, же байлап коюп тобокел кыламбы деп сураганда, пайгамбарыбыз алейхиссалам айтты, албетте сен байлап коюп анан тобокел кыласың депчи. Ошондуктан тобокелчиликке барганда да биз саламаттык сактык чараларын толук аткарып, талаптарын толук аткарып, беткап кийчү жер болсо беткапты кийип жүрүшүбүз керек. Ошондой эле аралыкты да сакташыбыз керек. Чындыгында бул эми жугуштуулугу ушу аралыкка дагы көп байланыштуу болуп аткандыктан, көп адамдар чогулган жерде өзүбүздү этияттайлы, сактанайлы. Сактанганды сактайм дептир деп мына ата-бабаларыбыз айтып келет. Ошону менен бирге Аллах Таалам Кур'анда айткан, тобокел кылгыла. Ва алаллахи фалятаваккалил муъминун. Момундар Аллага тобокел кылсын дейт. Ошол тобокелдин себептери бар, себептерди аткарып коюп, андан кийин биз тобокел кылышыбыз керек. Ошондо дагы зарыл болсо чыгайлык, зарыл болбосо обочолонуп үйдө отурганыбыз, өзүбүздү сактаганыбыз жакшы. Себеби эң негизгисинен адам баласынын ден соолугу турат. Буну да ата-бабаларыбыз өзүнүн макалында айтып өткөн. Биринчи байлык ден соолук, экинчи байлык ак жоолук дегендей, эң биринчи биздин барып турган байлыгыбыз ден соолугубуз.
ден соолукту сакташка ар бирибиз милдеттүүбүз, тийишбиз. Аллах Таалам өзүнүн улуу китеби Кур'анда да айткан: "Вала тулку би айдикум иля тахлукати ва ахсину". Бул аяттын маанисинде өзүңөр кырсыктуу өлүмгө таштабагыла дейт. Эгерде ушундай оору таркап аткан болсо, көзүбүз менен көрүп туруп дагы өзүбүздү этияттабасак, өзүбүздү сактабасак, анда Кудайдын астында да күнөөкөр болуп калабыз. Албетте, ошону менен бирге сүйүнө турганыбыз элибиздин ынтымакчылыгы, элибиздин биримдиги, мына бүгүнкү күндөй дүйнөнү таң калтырып аткан мекендештерибиз колунда барлары акчалай каражат менен жардам берип атса, кээ бирөөлөрү дем алдыруучу аппараттарды сатып берип атса, дагы кайсы бирлерибиз өзүнүн ушундай тез жардам унааларды сатып келип айыл жерлеринде биз да катышып көрүп атабыз, тапшырып берип атат. Бул деген бу элибиздин биримдиги, элибиздин ынтымакчылыгы. Мындай ооруларды, мындай кырдаалды сөзсүз түрдө биз биринчиден ынтымакчылык менен, биримдик менен жеңебиз. Качан ынтымакчылыгыбыз, биримдигибиз бекем болсо, андан кийин Кудай Таалага биз дуа кылсак, Кудай Тааладан сурансак, үмүт кылсак, Аллах Таалам иншалла берет. Себеби мындай учурларды сөзүмдө айтып өткөндөй канчолорун биздин ата-бабаларыбыз башынан өткөрүп, жеңип келген. Андан кийин Аллах Таалам өзүнүн улуу китеби Кур'анда айтат: "Урматтуу жамаатым, үмүтсүз болбойлу. Мындай ылаңдар өтүп кетет. Туура, кээ бир жоготууларга учурап калып атабыз. Бирок онун аркасында жакшылык бар экенин эстен чыгарбастан үмүт кылабыз. Жакшылык качан келет? Жакшылык сөзсүз түрдө сабырдын аркасында келет. Андыктан сабыр кылабыз, кайрат кылабыз." Аллах Таалам өзүнүн улуу китеби Кур'анда айткан: "А'уду биллахи минаш шайтанир ражим. Фа инна ма'ал усри юсра. Инна ма'ал усри юсра." Мына бул аяттын маанисинде албетте кыйынчылык менен бирге жеңилчилик. Албетте кыйынчылык менен бирге жеңилчилик деп мына сөздү Аллах Таалам аятты эки жолу кайталаган. Буну алымдарыбыз бизге ушундай түшүндүрүп баяндап берет. Эгерде бир кыйынчылык келсе, ошол кыйынчылык адамдар сабыр кылса, жакшылыктан үмүт кылган болсо, Аллах Таалам аркасынан эки жакшылык берет. Же болбосо көп жакшылыктарды берет деп мына бизге тафсирчилерибиз Куранды баяндап айтып берет. Андыктан урматтуу элим, урматтуу журтум, дагы да болсо баарыбыз биримдик менен, ынтымакчылык менен, сабырдуулук менен, үмүт менен, ошондон менен бирге саламаттык сактык чараларды, талаптарды толук аткаруу менен, аралыктарды сактоо менен бул илдетти Кудайым буйрса жеңебиз. Мындан дагы кутулабыз. Бунун аркасында дагы бизге эгиздей жакшылыктар күтүп аткандыгын үмүт кылабыз. Бул да болсо Кудай Тааладан болду деп ишенебиз. Эми Кудай Тааладан болду деп ишенгенден кийин, урматтуу элим журтум, көбүрөөк дуа кылайлык, көбүрөөк истигфар айтайлык, ошону менен бирге садака берейлик. Ар бирибиз колубуздан келген жардамыбызды берейлик. Албетте садака балени кайтарат дейт. Ооруп аткан болсоң, садака берсең оорудан айыгасың. Андыктан садака берейлик, жакшылык кылайлык, муктаждарыбызга жардам берейлик, элибизге, журтубузга жардам берейлик. Бүгүнкү күндө эң бир ошол кайнап аткан жеринде өлүмгө тике карап, өлүм менен ушундай урушуп аткан адамдардын ден соолугуна күйүп аткан ак халат жандарыбызга колдоо көрсөтөлүк. Аларга сөзсүз түрдө дуа кылайлык, жакшы сөздөрүбүздү айтайлык, алардын маанайын көтөрөйлүк. Ошону менен бирге ким эле болбосун, ушул илдетте ылаңда кызмат кылып аткандар болсо, бардыгына кайрат берип, сабыр берип, колунан келгендер мүмкүн болушунча жардамыбызды берип, колубузду ачык кылып, ушул ылаңдан тез аранын ичинде кутулуп кетейлик. Андан кийин көп дуа кылайлык. Биз да мечиттерде, үйлөрдө сөзсүз түрдө 30 пара Кур'анды окуп,
bir kança jolu katm Kur'andарды өткözüp, kançalagan imamlarыбыз istihfar duaların aytıp günüge biz kabar alıp imamlarыбыз menen aralıktan şunday baylanışıp turup atabız, elibizge, jurtubuzga tınım jok dualar bolup atat. Kudayım buyursa bunu da jеңебиz. Elim jurtum kayrat kılыңızдар, sabır kılыңızдар. Biri-biribizge kim kolundan emne gelse bardığız biribizge çin yürekten jardam bereylik. Dag aytarım ынтымакчылык menen, birimdik menen, sabır menen, jakşılık menen, ümit menen, jakşılıkты ümit kılıgan akvalda mınday ılаңдарды, mınday jayılıp atkan korkunçlu oğurlardı jеңip çıkabız inşallah. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.